мына азыр жыл жыйынтыктоочу мыкты спортчуларды сыйлоо салтанаты өтүп жатат Бишкек шаарында. Токтол Сатылганов атында филармонияда бизден мыкты мушкерибиз Бусурманкул Абдибайыт уулу жаныбызда турат. Жылдын мыкты мушкер номинациясына талапкер. Быйыл Бусурманкул Eagle Fighting Championship эки беттеш өткөрүп, экөөнү тең утуп, уюмдун чемпиону болду. Бусурманкул биринчиден жакшы жыл менен куттуктасак болот. Эми экинчиден сезимдериң кандай азыр? Жеңишке болгон мүмкүнчүлүктөр кандай деп ойлойсуң? Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, о мобилдик оператору Яндекс Плюс менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой о тиркемесинен же жылдызча 0.94 буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Биринчиден саламатсыздарбы, жалпы кыргызстандыктарды, мекендештерди ушул жакшы кече менен куттуктайм. Сезимдер жакшы, буюрса эми алдыда болгон бойлорго дем күч жакшы, даярдык жакшы, буюрса ушу организация качан бизди защитага сунуштаса, биз даярбыз, буюрса ушундай. Негизинен бүгүнкү мынакей үчтүккө кирип атсалышып атпайбы жылдын мыкты спортчусу деген. Ушул жакта жеңишке жеткенге канчалык мүмкүнчүлүк бар деген суроо. Эми чынын айтсам, мен буга чейин 2 жолу алганмын бул номинацияны. Анан мен ойлойм, Али Мардан, Алтынбек алар дагы татыктуу жигиттер. Эми эл таразы элсинчи дейт, бирок менин көбүнчө эмем ошол 2 жигиттин бирөөсү утса деп эле келдим, чынын айтканда. Себеп дегенде мен 2 жолу алганмын буга чейин. Анан аларга мындайча айтканда жакшыраак мотивация болмок. Эми көрөбүз, мен айттым организаторлорго дагы, менден башка бирөөнү коюп алдыга түртпөйлү десем, анан эми коюлуп калды, алынганга болбой калды деп ошондой деди. Эми көрөбүз комиссиясы кандай чечим чыгарат. Негизинен ушундай чоң спортчуларды колдоо, спортчуларды сыйлоо, урматтоо кечелери ар дайым мен ойлойм кыргыз спортуна чоң түрткү берет деп. Жакшы, эми карьераң жөнүндө да анча-мынча сөз кылбасак болбойт, бизде убакыт бар экен. Eagle FC мынакей Майамиде чоң турнир өткөрөт деген да сөздөр айтылып жатат кийинки жылы. Сендеги маалыматтар боюнча качан октагонго кайтасың? Азыр эми матчмейкерлердин айтуусу боюнча январдын аягы или февралдын ортосуна чейинки убакытты айтып атат. Точный дата айтышы элек. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Буюрса дагы жолугабыз. Ну уж сегодня повезло Алтынбеку Мамашеву.